9 октябрда кантип бабаны бийликти басып алганга алам деп келгенин тан алат. Ошол жерде чыр чыгарышпады. Жалганбы? Мындай дейт. Өмүрбек Текебаев да көчөгөнү сүйлөп атпайбы, мурдагындар. Бийликти садырды сооронбай Жээнбеков алып келген. Мен ошону көрдүм, билдим деп анан элге жарыя кылып атпайбы? Эми бул билбейм, булар эми бул адамдар акылдан айнып калды дейин десем, акылды эле сүйлөп атат. Айныган жок дейин десем, сүйлөгөн иштери, жасаган иштери, сүйлөгөн сөзү такыр мындай адамдын логикага туура келбей атат. Булар чоң саясатчы да туура. Бирок ушу чоң саясатчылыгынын арты буларга оор болуп калды да. Кыргызда акылдан азап деген бар да, горе от ума деген бар да. Же булар ошепке акылдуу, биздин акылыбыз жетпей атат. Же булар айнып калышты. Бу деген ойго келесиң да. Айнып калышты деп мындай утверждение кылып аткан жокмун. Ушундай ойго келесиң да, анткени булардын жасап аткан иштерин, кылып аткан, сүйлөп аткан сөздөрүн карап отуруп, эмне ушул адамдар ушундай абалга жетип калды деп анан аягында жоопту митип таап атканда, бу бийликтин кумары адамды айнытып коет окшойт. Мына булар ошондой абалда туруп атышат. Эми булардын калпына, карандай калпына, карандай кара өзгөйлүгүнө ким ишенет булардын? Мына ошондуктан эки Өмүрбекке мен ушундай айтар элем, экөө тең Кыргыздын мыкты жигиттеринен мыкты жигиттеринен болчу бүгүнкү күндө эки тең элдин жек көрүндүсүнө айланып баратат да. Эл жок көрүп калды бул экөөнү. Мен буларды аябай сыйлачымын. Учурунда Өмүрбек Текебаев менен Адакан Мадымаровдун алгачкы баягы депутат болуп жүргөндөгү сүйлөгөн сөздөрү, иштеген иштерине карата мен буларга суктанып макала жазгам. Буларды күмөр туткам, ошо Кыргыздын мыкты жигиттери деп эсептегем. Булар ушу эки сазыкка жакшы депутат болуштан андан кийин адамдык дагы, лидерлик дагы сапаттарынан кетип, бийликтин азгырылма кумарына алданышып, элге жек көрүндү болуп калышты. Мына бүгүнкү күндө булардын сөзүнө эч ким ишенбей калды. Булар өздөрүнүн ушундай абалга жетип калганын түшүнбөй атышат да. Булар уже сахнадан кетиш керек. Булар аренадан кетиш керек. Тыйын чокаттарын кылыш керек. Ошонун ичинде Кулов деле бар. Эмне деген сөздү сүйлөп атат Кулов дагы. Отуруп алып көрүнгөн сөз сүйлөп атат. Мына мен ошо биздин мурдакы саясатчыларга мындай кеңеш айтар элем да. Эми токтоткула да, мындай кылбады, мындай элди жерди бузуп, элди жердин мындай бир өнүгүшүнө тоскоолдук кылган сөздөрүңөрдү, кыла турган иштериңерди токтоткула деген сөздү айтар элем да буларга. Булар да мыкты адамдар болгон үчүн булардын мезгили кетти. Саясатчы дагы, өнөр адамдары дагы, ырчылар болсун, башкалар өз учурунда кетиш керек да. Антпесе элге жек көрүндү болот. Ал эми окумуштуулар, ал өмүр бою өлгүчө окумуштуулук ишин жасап жүрө берет. А вот саясатчылар, өнөр адамдары булар сахнадан өзүнүн учурунда кетиш керек. Мына мен ушуларга ушундай айтат элем. Аксакалдык кылып, жаштар кокустан мындай бир кеп кеңеш сурап калса, ушуларга туура кеп кеңешин берип, бирок ойлоп калдым, булардан деле туура кеп кеңеш чыкпайт окшойт, анткени булардын аң сезими ичине башкача нукка түшүп калды. Башкача жакка кетип калды да. Булар жанагы бийликтин азгырылма кумарына алданышып, анан реалдуу, турмушка реалдуу карай албай калышты окшойт. Өсүп келаткан жаш саясатчыларга реалдуу карай албай калышты болуш керек. Ошондуктан булардын бүгүнкү күндөгү ишмердиги мен өтө ыкылас, өтө балит ишмердик деп баалар элем.